Түндүк Кореядан качып чыккан ар бир адамдын окуясы таң калыштуу. Бирок Ким мырза чоң тобокелге барган. Пандемиядан улам чек аралар жабылган. Ал бул кеменин бортуна бүт үй бүлөсүн салып алып деңиз аркылуу качып кеткен. Анын аялы кош бойлуу. Ал бир тууганынын кичинекей балдарын палубанын астына катып чыккан. Балдарды уйку дарысы менен уктатып, дан мүшөктөргө салып катып койдук. Мен коркуп атып шал болуп кала жаздадым. Эгер мен бир ката кетирсем, бүт үй бүлөм өлүм жазасына тартыларын билип жаттым. Кайыктын үнү абдан катуу чыгып жатты, бирок мага жүрөгүмдүн согушу гана угулуп турду. Үй бүлө Түштүк Кореяга таандык сууларга байкалбай өтүп кетет. Анан аларды аскер деңиз флоту куткарып алат. Азыркы маалда түндүктөн качуу мүмкүн эместей сезилет. Алар мүмкүн эмес нерсени ишке ашырды. Бул түндүк менен Түштүк Кореянын ортосундагы деңиз. Ким мырзанын үй бүлөсү ушул жер аркылуу өтүп келди. Качкандардын бул жол аркылуу Түштүк Кореяга түз келиши адаттан тыш көрүнүш. Көпчүлүгү Кытай аркылуу өтөт. Ким жана анын үй бүлөсү быйыл биринчилерден болуп качып бул жака келишти. Алардын көрсөтмөлөрү абдан маанилүү. Анткени бул өлкөдө болуп жаткан окуялар тууралуу алардан соңку маалыматтарды алуу мүмкүн болот. Анын айтымында чек аранын жабылышы абдан чоң азаптарга алып келди. Ал тааныган эки фермер азык-түлүктүн баасы көтөрүлүп ачкадан өлүшкөн. Пандемия чектөөлөрү жашоону ого бетер татаалдаштырган. Ковид катталып жаткан маалда бардыгы жабылган. Бүтүндөй аймактар оочолонуп жатты. Анын ичиндеги адамдардын жегенге тамак аз же такыр эле эч нерсеси жок болчу. Алар бир нече убакыт бою ачка калгандан кийин өкмөт жүк ташуучу унаалар менен азык-түлүк алып келет. Эл аларды макташат. Балаңды ачка калтырып, анан кичине тамак бергенде сен аларга ыраазы болосуң. Адамдар бул мамлекеттин пандемиядан пайда көрүү планыбы деп сурай башташты. Эми Ким үй бүлөсү менен Сеулда коопсуз жашайт. Жана бул көчөлөр ал үчүн анчалык деле бейтааныш эмес. Ким Түштүк Кореянын кинолорун жашыруун көрүп чоңойгон. Дал ошол тасмалар анын көзүн ачкан. Бирок ал азыр түндүктүн бийлиги түштүктүн тасмаларын көргөндөрдүн баарын аяосуз куугунтуктап жатканын айтты. Эл рейдтерди жүргүзгөн чиновниктерди чиркейлер деп атай башташты. Каныбызды соргон вампирлер сыяктуу. Алар ырайымсыз. Алар сени атып салышат, өлтүрүшөт же эмгек лагерине жөнөтүшөт. Өткөн жылы алар түштүк кореялык ырларды угуп, достору менен бөлүшкөн үчүн 22 жаштагы баланы эл алдында өлүм жазасына тартышкан. Алар аны башкаларга сабак болсун деп катуу жазалап жатканын айтышты. Баары коркушат. Эркиндикке жеткенине карабай Ким коркуу сезиминен арыла албай келет. Ал ачка чыгарып айтып берген нерселери үчүн жазаланам деп коркот. Анын ымыркай кызы 1 айга толду. Ал кызы үчүн тозоктон качууну чечкен.